спортсмендер, урматтуу спорт сүйүүчүлөр, калайык калк. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, былтыр биз кыргыз футболунун 100 жылдыгын белгилегенбиз. Ошол мааракеде биздин ушул жерде турган футболчуларыбыз суранды эле ушул турнирди жылына 2 жолу өткөрүп турсак. Ошон үчүн мына бүгүн Мурас аттуу аталган турнирде жолугушуп отурабыз. Спорт денсаулыктын булагы, спорт дүйнөнүн элчиси деп бул сөздөр бекерден айтылбайт. Мына бүгүн дүйнөдөн келген ар кайсы мамлекеттердин элчилери дагы биздеги бүгүнкү турнирге катышып турат. Бул деген эмнени билдирет? Бул биздин ынтымакты, биримдикти, достукту билдирет. Баарыбыз ынтымакта болсок деген тилек. Эми спортто дайыма күчтүүлөр жеңет, ким күчтүү болсо ошол жеңсин. Уважаемые участники футбола, уважаемые зрители, уважаемые кыргызстанцы, как вы знаете, в прошлом году мы отмечали столетие кыргызского футбола. И в тот день наши спортсмены попросили, чтобы мы проводили этот турнир 2 раза в год. И вот сегодня мы встречаемся на турнире «Мурас». В спорте всегда побеждает сильнейший. Поэтому прилагайте все усилия для того, чтобы выиграть. Пусть победит сильнейший. Украинага чет өлкөдөн алынып келинген кандай гана аскердик техника болбосун жок кылынат. Мындай пикирин Россия Федерациясынын коргоо министри Сергей Шойгу билдиргенин орус басылмалары кабарлады. Анын айтымында орус аскерлери Украинадагы операцияны ийгиликтүү алып барууда. Украинадагы атайын операция өзүнүн нугунда аткарылууда. Бүгүнкү күндө катуу курчоого алынган Азовсталь заводунан жай тургундарды жана куралын таштаган аскерлерди эвакуациялоо уланууда. Мариуполь толугу менен толук орус армиясынын көзөмөлүндө жана шаар мурдагы абалына кайтууда, дейди Шойгу. Сергей Шойгу чет өлкөдөн Украинага алынып келинген кандай гана аскердик техникалар болбосун, аларды жок кылуу мыйзамдуу экенин кошумчалады. Булак медиа центр KG. Беларусь Республикасынын коргоо министрлиги куралдуу күчтөрүн күтүүсүз жерден текшерип баштаганын жарыялады. Анын максаты кризис жаралган учурда армиянын ыкчам чара көрүү мүмкүнчүлүгүн текшерүү. Министрлик бул текшерүү Европа өлкөлөрүнө жана коңшу мамлекеттерге коркунуч жаратпай турганын белгиледи. Министрликтин билдирүүсүндө текшерүүнүн жүрүшүндө армиянын согушка даярдыгы, белгилүү бир аймакка жетүү, коюлган тапшырманы аткаруу мүмкүнчүлүгүнө баа берилет. Аскер кызматкерлери бейтааныш абал ыкчам өзгөрүп турган шартта иш алып барышы керек. Текшерүүнүн жүрүшүндө көп сандаган аскер техникалары ташылат деп айтылат маалыматта. Февраль айынын соңунда Беларусь Республикасынын конституциясына өзгөртүү киргизилип, ага ылайык белорусиялык жоокерлер чет өлкөдөгү операцияларга катышууга мүмкүнчүлүк алышкан. Булак саясат KG. АКШнын коргоо министрлиги Киевке жөнөтүлгөн курал-жарак кимдин колуна тийип жатканын көзөмөлдөбөйт. Бул тууралуу Спутник жакынкы чыгыш телеграм каналы жазды. Муну Конгресстин жыйынында Пентагондун башчысы Ллойд Остин тастыктаган. Сенаторлор АКШ америкалык куралдар башка бирөөнүн колуна түшүп калбаш үчүн кандайдыр бир чараларды көрө алабы деп сураган. Остин штаттар бул жаатта Киевке гана таянууга аргасыз экенин, курал-жаракты таратууда Украинанын бийлиги жоопкерчилик аларын айткан. Булак Назар Ньюс KG. Индияда аномалдуу ысык болуп жатат. Айрым аймактарда абанын температурасы 40 градустан жогору болууда. Бул тууралуу дүйнөлүк ЖМКлар жазып чыгышты. Эгер бизге базардан азык-түлүк керек болсо, үйдөн саат 12:00 чейин же 17:00 кийин чыгып жатабыз. Эгер көчөгө чыгыш керек болуп калса, бардык коопсуздук эрежелерин сактап жатабыз. Суу көп ичиш керек экен дешет тургундар. Жергиликтүү дарыгерлердин айтымында, ысыктан улам ден соолукка байланыштуу тынчсыздануулар коронавирустун күтөтүлгөн 4-чү толкунуна караганда көбүрөөк тынчсыздандырып жатат. Индияда азыр болуп жаткан окуялар акыркы ондогон жылдардагы климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу болууда. Булак Сереп KG.